Arvagla, hurmatly okuşular, bugünkü sabagыбыздын temасы Александр Сергеевич Пушкин «Балык жана балыкчы тууралуу жомок». Сабактын максаты Александр Сергеевич Пушкиндин «Балык жана балыкчы тууралуу жомок» поэмасы менен таанышуу, ачкөздүктөн, ичи тарлыктан, байлыкка тойбостуктан алыс болууга, жокко чөкпөй, барга көппөй, барына каниет кылууга тарбиялануу. Александр Сергеевич Пушкин орус элинин эң таланттуу акыны. Ал 1799-1837 жылдары жашап өткөн. Ыр менен Евгений Онегин деген романын жазган. Аны кыргыз тилине Алыкул Осмонов которгон. Элдик жомокту кайра иштеп чыгып, балык жана балыкчы тууралуу жомок чыгармасын жазган. Пушкин өзү жомокту көп билген. Мына ошону кайрадан иштеп элге жеткирүүдөгү аракети зор болгон. Мына ушул Пушкинден кийин дагы биздин кыргыз адабиятыбызда дагы акын жазуучуларыбыз мына ушундай жолго кайрылган. Айталы Жомарт Бөкөнбаев өзүнүн Чептен эрдин күчүбек деген поэмасын ошол эл ичинде айтылып жүргөн жомок кепке негизделип кайрадан иштеп чыгарган. Же болбосо Алыкул Осмоновдун чыгармасын жакшы билесиңер. Толубай сынчысы дагы ушундай эле негизде кайра иштелип жазылган. Акын орус сөзүн чеберчилик менен колдонгон, өзү да тилге жаңы сөздөрү киргизген. Бул поэма шыр окулат. Уйкаштыктары жеңил, ыргактуу. Анын Узакбай Абдыкайымов тарабынан кыргыз тилине которулушу да ийгиликтүү чыккан, элге жаккан. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин окуудан түшпөй келатат. Ойлоп көрбөйсүңөрбү? 19 кылымдын башынан бери, мына азыркы 21-кылым, кеңири 2 кылым бою ушул окуудан түшпөй келатат. Мунун өмүрү дагы узун, себеби бул жерде көтөрүлгөн маселе күн тартибинде турган, дайыма күн тартибинде турган маселе. Ал кандай маселе экенин азыр окуп таанышабыз. Балык жана балыкчы тууралуу жомок. Көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур. Жер тамда алар турганга 33 жыл толуптур. Чал деңизден күнүгө балык уулап жүрчү экен. Кемпир дайым үйүндө ийик ийирип турчу экен. Чал бир күнү эртелеп деңизге барып тор салды. Тартып алса энтелеп илип чыкты чөп чарды. Экинчи жолу абышка салса торун деңизге толуп чыкты камышка. Үчүнчү жолу тор салса илинип чыкты бир балык. Жөн балыкка окшобойт, алтын экен караса. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат. Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин. Кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Абышкага ошентип алтын балык сөз салды. Эси чыгып калтырап, абышка кыйын таң калды. 33 жыл абышка сүйрөп сууга тор салган. Кишиче сүйлөйт балык деп кулагы такыр чалбаган. Жиберип алтын балыкты жумшактап ага сөз айтты. Алтын балык бара кой, берүүчү дүйнөң албасмын. Көк деңизде сайраңдап, эркин ойноп жүрө кой. Үйүнө ылдам чал кайтты, кемпирге укмуш кеп айтты. Бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт, алтын экен карасам. Сүйлөгөн бизче сөзү бар, кое бер сууга деп сурайт. Кунум үчүн мен сага берейин баарын деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады, алжыган акмак абышка. Балыктан кун албапсың, биздики кыйрап калды эле, жок дегенде оң боур бир тепши сурап албапсың. Тепши деген бул кир жууй турган, чылапчын дейбиз, таштек дейбиз.
demek. Ediş yönde söz bolup atat. Avışka bardı dengizge, karasa deniz çaypaldı. Çakırıp altın balıktı, avışka turup ün saldı. Altın balık akırın süzüp gelip sıradı. Ne gerek sağa avışka? Sılık söz menen eğilip kaytardı cevap balığa. Balık törüm ırayım kıl. Jektep karın kempirim, jektep karıp kempirim. Ötkördü jaman katı til. Kempirge gerek boluptur. Kir çay koğuçu bir tepşi. Evinen ketip bölünüp bizdeki sınıf boluptur. Balık cevap kaytarat. Kapa bolboy baraver. Tepşiңер kayta жаңырат. Kaytsa үйüne avışka, tepşi жаңы boluptur. Andan beter kempiri aldı katı kargışka. Alcıgan akmak avışka. Bir tepşi araң surapsın. Tepşi deyim ne kasiyet. Ayaldabay bat bargın. Başurup surap üy algın. Dengizge ılдам çal bardı. Көк deniz beti karardı. Jakındap gelip jeke, çal balıktı çakırdı. Süzüp gelip akırın altın balık sıradı. Ne gerek sağa avuşka? Sılık söz menen eğilip kaytardı cevap balıkka. Balık törüm, ırayım kıl, kempirim katuu til dedi. Yolotpay үйгө kuvalap, maga tınçlık berbedi. Dolu katın burkuldayt, жаңыраак çoң bir üy surayt. Balık cevap kaytarat. Kapa bolboy baraver. Үйүңөр kayta жаңырат. Kaytsa үйüne avışka, жер үйдөн iz da kalbaptır. Көz алдында заңгырайт, жыгачтан салган чоң актам. Дарбазалар зыңгырайт, асыл кымбат жыгачтан. Терезенин түбүндө отурган кемпир жинденди. Жер сууну айтып күйөөсүн андан бетер тилдеди. Алжыган акмак абышка. Алганың барып bir үйбү. Баш уруп баргын балыкка кара сөөк какшыган дыйкан катын болбоймун. Түбү түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын боломун. Барды абышка деңизге, барса деңиз чайпалды. Жакында барып жээке чал балыкты чакырды. Келип балык кеп сурайт. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен эйлип жооп берди балыкка. Балык төрөм, ырайым кыл, кемпир кайта жинденди. Мурункудан беш бетер тилдеп тынчтык бербеди. Букара дыйкан болбойм дейт. Түбү түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын болом дейт. Муну кантем жооп бер? Балык жооп кайтарды. Бар, кайгырбай бара бер. Кайтса үйүнө абышка, чоң үй турат жаркырап. Кемпири бийик олтурат, кийгени көздү уялтат. Якасы алтын жеңижес, üstünde 5 mant kulpurat. Altın şakek kolunda, akak şuru moynunda, saymalı ötük butunda, san kızmatçı yolunda, sancırgalı saltanat, sanasız kempir olturat. Töbe çaştan tik karmap, kızmatçısında uğrat. Avuşka gelip kevaytat, amansız bu bayliçe. Bak dölet başka konuptur. Aytkanın mına geliptir. Köngünün razı bolduğu. Kempiri çalga bakırdı. O katın kılsın arı dep atkanaga jiberdi. Bir iki juma ötkön soň kempir kayta jindendi. Jumşamak bolup balıkka barıp jügün abışka. Baybiçe olup turbaymın. Bolomun erkin padişa. Abışkadan can çıktı. Sen katın jindi oldun mu? Diye baskanga butun gelbese. Koy dese tilde albaysın. Umtulba kempir sen ağa. Sen padişalıkты bulgaysın. Kempirdin gelip açuusu yaktan arıp bir koydu. Men baybiçe bolsam jakşıdan, sen muzuk bolsan kakşıgan, kerbezlenip kep aytıp, kerişkendi kim koydu? Jakşılıkça dengizge barar bolsan bar kımbat, barbas bolsan bul yerden degdengletip aparat. Dengizge kayta çalbardı, köp deniz beti karardı. Jakındap kelip jeke çal balıktı çakırdı. Şu men toktay turalı. Ayağına çeyin okuysunlar. Hazır jekeçe, öz aldыңарча. Em uş yerde bağıt alıp koyalı sol ışıkta öğretimde. Demek aç gözlük, içi tarlık, baylıkka toy bostuk, emnege alıp barışı mümkün.
Biz ayağına çıga eлекmiz çıgarmanın. Bирок biz azыр şunday kızуу, kulminatsiялык эң бийик жерине жетип калдыk. Мына ушул эле мезгилде демек чыгарманын аягына чейин окуйбуз, түшүнүгүбүздүн негизинде мына ушундай бир ой толгоолорду жасайлы. Анан текстти үйгө тапшырмада ошондой болот. Текстти 4 түрдүү үн менен окуганга көнүгөлү. Бул жерде демек автордун баяндоосу балык, балыкчы, кемпир. 4. Мисалы WhatsApp аркылуу 4 киши батышып сүйлөшсөңөр болот. Бири-бириңер менен байланышып 4 ролду алып туруп, өзүңөрчө сүйлөшүп, керек болсо аны видео материал кылып тартып, мага жөнөтүп, ар бириңердин ролуңарды мен көрүп баалагыдай болот. Демек бул силердин артыкчылыгыңар болот. Кешел жерлеринен өзүнчө үзүндү катары жаттап айтууга да болот. Түшүнүүңөрдү айтып WhatsApp аркылуу. Демек ар бириңер активдүү катышышыңар керек. Окуп атабыз, текст менен таанышып атабыз. Мына ушул жерде көрсөтүлгөндөрдөн жыйынтык чыгарабыз. Үйгө бир жолу тапшырма алып коелу. Демек чыгарманы толук окуп, маанисин түшүнүү, ролдор боюнча жаттап, аткаруу аракетин көрүү. Мен түшүндүрдүм кандай кылгарды. Анан баарыңарды дебейм, кээ бирөөңөр өзүңөр шыктууларыңар бар араңарда. Каалооңор боюнча сүрөт тартсаңар болот. Могу түшүнүүңөрдүн негизинде. Китебиңерде деле сүрөттөр берилген. Сүрөттөр менен шөкөттөлүп чыгарма жакшы берилген, түшүнүктүү. Демек силер дагы ошол өзүңөр дагы керек болсо араңарда андан жакшы тапкан азаматтар чыгышы мүмкүн. Эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы, урматтуу окуучулар. Биз бүгүн Александр Сергеевич Пушкин анын балык жана балыкчы тууралуу жомоңун сөз кылдык, окудук, түшүндүк, аягына чыгарууну көздөдүк. Анан ошондон бир жыйынтык чыгарып атабыз. Эмдиги сабакта толугу менен талкуулабыз, ролдор боюнча аткарабыз. Эмдиги сабагыбызды толугу менен мына ушул чыгармага бөлөбүз. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Ушу менен бүгүнкү сабакыбызды жыйынтыктайбыз.